Эми бул ваучер система дегенде бул ошо билим берүү системанын мындай айтканда каржылоо жагынын ар кандай дүйнөдө түптөрү бар да, типтери бар, ошонун бирөөсү болот да. Эгерде биз мындай айтканда биз жамаатта 30 мугалим болсо, анан 10 баланы окутабы, ошо 30 жамаат же 500 баланы окутабы, айырмасы жок да. Ошого камсыз кылыш керек да. Негизи эгерде ваучерни киргизсек, бул эксперимент кылып катары көп, мисалы Орусия Федерациясында кээ бир мындай айтканда субъект деп коет, алар республикаларында же областтарында киргизилген да. Бизде болсо бул дагы өз убагында ошондой проект катары чет өлкөлүк уюмдар менен жардам менен эксперимент кылып, мисалы Ысык Көл областында өткөн. Анан ошондой дагы келип атып, бул биздин аты башкача аты нормативдүү каржылоо дейт, айтылат. Нормативдүү каржылоо. Эми баягы толугунан жана ваучер дегенден алыспыз, анткени мен ал үчүн билим берүү системаны каржылоосун өзгөртүш керекпиз да. Өзгөртүп, бирок ошого кийинки ошо баскычтарда барсак болот да.